Бишкекте бүгүн 28 ноябрда Манас аба майданында Орусиядан келген жүргүнчүлөр Ошко кете албай турганына нааразы. Учурда аэропортто Орусиядан келген жүргүнчүлөрдүн телефондору өчүп, кош бойлуу жаш балдар жана бир адамдын сөөгүн алып келе жаткан жарандар айла таппай турушат. Арасында жетекчиликке жана компанияга нааразы болгондор буларды айтты. Кечинде биз задержка менен учканбыз 12:48-те. Келдик. Ошто туманда бизди кондура албай могу жака алып келишти. Саат 5-терде келди да бизге эч ким объяснять эткен жок. Бишкекке келип түшөсүңөр, силерди карайт деди. Келдик, могу жерге отурасыңар болду. Только туалетке барасыңар, бөлчө эч жака чыкпайсыңар деди. А биз кантип семьябыз менен байланышабыз десем, билбейбиз деди. Бир кабинетке алып кирди, типа зал ожидания. Ошол жакта күттүк. Кийин айтты, ладно, эми в течение 11 саатта учасыңар. Максимум анга чейин биз силерди, ошо 190 адамды гостиницага алып барып жайлайбыз, тамак ашыңарды беребиз. Ошол жакта эс аласыңар, карайбыз деди. Ошентип кетип калды, келген жок эч ким. Биздин требовать эткенибиз, биздин рейсибизди коюп берсин. Уже Ошко 2-3 рейс кетти. Андан мурун 4 рейспи? Андан мурун биздикин коюш керек эле. Биздикин койбой атат. Бул жакта мына самолетто багажда сөөгү турат, сөөгү алып кетип атат. Мына документтерин көрсөт, мына биз сөөгү алып кетип атабыз. 2-3 ата-энеси өтүп кетип ыйлап жүрөт. Алар немеге жетип барбайбыз деп. Бул жактын сөзүнө кошуламын. Эртең менен 5-тен бери бизди эч ким уккан жок. 11:30-га чай обещать эткен, ал чай дагы жок. Бул жерде Аскат деген, Арстан деген балдарды биз өзүбүз экинчи этаждан табып алдык. Ошондо гана жүргүлө чайга деп ошондо гана айтты. Могу жерде бир келиндер барып, мели чай ичели деп барса, чыккыла, эгер дагы отурсаңар 500 сом штраф дептир. Тетеге жаш баласы бар, боюндагы 2 келинди ошентип айтышыптыр. Биз киргенге да жокпуз, ушу Арстан менен Аскаттын аркасынан качып эле жүрөбүз. Неме кууп жүрөбүз, алар бизден качып жүрүшөт. Мына менин балам мисалы үчүн кече табайынып 2 күндөн бери мына тамак ичкен жок, ачка. А мен өзүм деле положениядамын. Мына кызым менен мен. Азыр багажда менин бир тууган жездем мына документтер бүт бар, короче. 4 күндөн бери моргтон чыгарбай, ритуальный деп, услуга деген марканы ошо менен сүйлөшүп, конкретно эме кылып туруп, гробто азыр ороп алып келдик, 4 суткадан бери, уже 5 сутка, а бул 48 жашта, 66-жылкы бир тууган жездем болот да. А бул жерге эмне кылсак, келсек болсо, бул жердегилер айтып атат, эми 5 саат күтөсүң, 10 саат күтөсүң деп, мен бизди элди сыйлабаса дагы жок, сөөктү сыйлап койсо болот да, например, чынбы? Сөөктү сыйлап койсо болот да, сөөк деген жатат. Жыттанып кеткен вообще. Мен азыр, например, Ошко учуп барам, Ошто менин ата-энем бүгүн кое албайт. Мен Ошто азыр ата-энем, эжем күтүп ыйлакташып отурат. Мына 10 мүнөт сайын, 5 мүнөт сайын звонок кылышып атат. Келесиң деп. А бул жагын жабыштырган секциялар полный өткүрбөйт вообще, таптакыр эме кылып. А тиякта мен эми кечинде барсам, например, Оштон кайра жалап аткан мен Аксыдан болом. Аксыга барып туруп коюш керек да жерге. Эртең саат 11-ге тазиясы деп азыр аке менен сүйлөштүм. Бир тууган эң чоң байке мененчи. Эми бул жагы кандай болот мен түшүнбөйм да. Мына жаш балдар барып, бирөөлөр бар. Мен атым Назым, Жалабаттан болом. Мен сахарым бар да. Тамак постоянно жеп жүрүшүм керек. Эч болмосо 2 пирожка алып бериш. Мен жеп алайын десем бербей койду бирөө. Жыкылып түшө дедим мен. Баягы пограничниктер, баягы представитель дагы бар, ма акчаңды алып бер десем бербей койду. Ал эми 15 мүнөттөн кийин каттоо башталат деп элди сабырдуулукка чакырган Манас аэропортунун аткаруучу директору Илим Карпбеков. Оштогу аэропортто тумандуу аба ырайынан улам Бишкек-Ош каттамындагы учактар учпай турганын кошумчалады. Эң негизги маселе бул Ошто туман болду да. Аябай катуу туман болду. Чарчап келген түшүнүп атабыз. Орусиядан бери келип атышат, учуп келип атышат, чарчап келип атышат. Кичинекей балдары бар. Барына колубуздан келген шарттарыбызды кылып даярдап берели деп атабыз. Бирок эми ал жерден жанагы аба ырайынын абалы ушундай болуп, ал жерде туман болуп, учак бул жерде жүрдү, 2-3 саат жүрдү, улам коном деп күтүп. Тилекке каршы кона албай калды. Эми ошо кона албай калганда эми ал жерден бул кышында кадимки эле көрүнүш бат-бат болуп турат тилекке каршы. Бирок эч жүргүнчүлөрдү күнөөлөбөшүбүз керек. Биз азыр авиакомпаниянын өкүлдөрүн да чакырттык. Тез арада мынакей азыр жакшы болуп калды, аба ырайы жакшы болуп калды. Тез арада барып каттоону кылгыла деп. Азыр 15 мүнөттүн ичинде каттоо башталат. Буюрса салып жиберет. Аэропорт биз тараптан толуктуу түрдө шарттардын баарын даярдап бергенге аракет кылып беребиз.